Assalamu алейкум, жалпы Москва шаарындагы мекендештер. Эртең буюрса 4 октябрь Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоо болот. Ошол үчүн атайын келдик. Мигранттар кантип шайлоого катышат, кимдер катыша алат, ушул боюнча буюрса сиздерге азыр толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Эскерте кетебиз, Москва шаарында 3 шайлоо учаскеси ачылган: 9001, 9005, 9015. Ал сиздерге шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзабек Жолонович өзү сиздерге так даана түшүндүрүп берет. Буюрса эртең шайлоого келиңиздер, күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, шайлоочуларыбыз. Өзүңүздөр билгендей эртең 2020 жылдын 4 октябрында шайлоо күнү болот. Шайлоо эртең мененки Москва убактысы боюнча 8ден кечки 8ге чейин тынымсыз болуп өтөт. Ошондуктан сиздер эртең келип, бизде Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин аймагында 3 шайлоо участогу бекитилген. Борбордук шайлоо комиссиясынан бул номерлери 9001, 9005, 9015. Шайлоо участоктары 9001 ошо биздин байкандан бурчтагы эшиктен баннерди тагып койдук, чоң кылып өтөт. Экинчи шайлоо участогубуз 9005 бул консулдук бөлүмдүн имаратынын 1-кабатында болот. Ал эми үчүнчүсү болсо ар жакта палатка тектердик, биздин элчиликтин боросунда болот. Албетте 3 шайлоо участкалык шайлоо комиссиясына баннер тагылган. Ошондой эле азыркы коронавируска жараша эртең маска таркатабыз, бирок сураныч маска кокусунан эл көп келип жетпей калса, маска тага келиңиздер, бул чоң сураныч. Ошондой эле перчатка колго тагып келсеңиздер жакшы болмок. Ошондой эле ичинде, участканын ичинде, сыртында жанагындай Москва шаарынын мэриясынын талабы боюнча ар бир биздин жарандын ортолук аралыгы 1,5 метр болуш керек. Участогубуз 9001, албетте мыйзам талабы боюнча биздин шайлоочулардын прессанын өзүнүн орду болот. Булар дагы өзүнөн чектеп коебуз. Ошол чектен сыртка чыкпай, бирок жалпы көрүнүш, жалпы обзор көрүнүп турат. Албетте байкоочулардын орду бар. Байкоочуларды көрсөтүп койсок болот. Байкоочуларды бул жака койгонубуз биринчи операторда ошол жерде экран болот. Биздин жаран келип добушун берип, бармагын же башка колдун баягы сүрөттөрүн койгондо экрандан сүрөт чыгат да, байкоочулар бар көрүп турат. Бул шайлоочу аныкталды, идентификация өттү. Албетте андан кийин ошол шайлоочубуз бул жакты карап койсоңуздар тизме болот. 4 биздин кызматкер андан тамгасы менен бөлүп койдук. Мына көрсөтсөңөр болот. А, Д, 2, Л, С. Ошондой эле алдына номери болот. Жана чектин номери алдына болот да, мына 2617ден 3381ге чейин. Бул шайлоочуга мына чек алгандан кийин сразу чектин номерин карайт дагы, фамилиясын албетте өзү билет. Ошо 4 стол. 4 тизмеден биздин ошо шайлоочулар тез бюллетень алып, чекти тапшырып. Бюллетень алат дагы, андан жүрсөңүз мына 5 кабина койдук. Бунда аралыгы бар. Ошо санитардык нормалардын талабына жараша келип, анын добушун бере берет. Аралыгы дагы алсак, анан бул жагында чектеп коебуз, 1,5 метр. 2 киши болуп калса, 1,5 метр ыракта туруп турат. Ал киши добушун бергенге чейин. Андан беребиз. Андан бул жерге урна коебуз. Азыр компьютер кылып дагы убакыт бар бизде. Урна болгондо урнаны таштап, урна таштаганда биздин байкоочулар ошондон эле СМИ көрүп турат. Анан талабына жараша ол СМИнин келип тартса болот, ордунан жылбай, мындай чектеп коебуз, аралыгын байкоочулар да ордунан жылбай байкап отура берет. Ар бир партиядан 2 байкоочу, бирөө өшө турат, бирөө сыртта болот. Бейджик уже берип атабыз, алгандар да бар. Чоң рахмат. Кабина келгенде ак кара кылып койдук, бирок телефонун таптык колдонмоо болбойт. Албетте бюллетень ошол телефонго тартып, ал мыйзам боюнча катуу тыюу салынат. Киргенден чыкканга чейин албетте биздин жарандар маскачан, биздин шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү дагы маскачан отурушат, кол каптар менен отурушат, перчаткалар менен. Бул ошол жана санитардык өзүбүздүн ден соолугубуз, өзүбүздүн коопсуздугубуз. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочуну басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.